каршы күн бар эле балдар менен. Мен газонго барып келейин. Менин атым Салмарбек. Мен 38 жаштамын. Азыр ушу өзүмдүн командам бар, мектеп окуучуларынан түзүлгөн. Жаштайман ушу кызыгуум футболго болчу көбүрөөк. Негизи спортко жакынмын, спортту сүйүүчүлөрдөнмүн, бирок ушу футболго көбүрөөк кызыкчумун. Шартка байланыштуу футбол менен кете албадык. Бир эле бизде эмес, негизи айылда, мамлекетте деле шарт болгон эмес. Бүгүнкү күндө шарт болуп калбадыбы айыл жерлеринде деле. Анан ошо мага окшогон балдар ушинтип мендей болуп калбаш үчүн ушул нерсеге, ушул жолго бардым. Анын үстүнө балдардан талап болду. Тренер катары болбосо дагы, бирок өзүмдүн жөндөмүмө таянып, ушу балдарга болгон мүмкүнчүлүктү жумшап атам. Буюрса келечекте жакшы футболисттер чыкса, мүмкүн башка спорт түрүнөн чыкса деген максаттарым бар. Мен балалыгым тууралуу айтсам, балалыгым ушул жерде өткөн. Мына ушул жерде ысыкта чаң, суукта ылай ушундай болчу. Ушул жактан эле окунуп бүткөнбүз баарыбыз. Ушул жактан чыгып, кирип, ушул жерде эле сууга түшүп, мына дал ушул жерде чоңойгонбуз. Ниет кылып, максат кылып, кыялданып, алардын баары орундалат экен. Эгер чынында мындай кааласаң, аракет кылсаң, болот, бардык нерсе болот. Балалыгымда кыялданган нерселерди мен ойлочумун. Бир жакшы бир чоң адам болуп, бир чоң ишке жетишип, же болбосо бир капчыгым толуп, анан иштерди жасайм го деген ушундай ой болчу да. Бирок андай эмес экен. Мамлекетке кызмат кылам десең, ушул өзүңүн айылыңан эле кичинекей жерден эле баштасаң болот экен деп ойлоп койдум да. Мамлекетке кызмат кылыш үчүн чоң кызматка барыштын деле же бир чоң саудагер, бир бай болуштун деле кереги жок экенин мен түшүндүм. Ошону мындай жалпы жаштар да түшүнсө деп ойлойм да. Бул жака көпүрө да жок болуп калчу убагында. Тиякта көпүрө болчу, ал көпүрө да суу көп келгенде үстүнө суу өтүп, биз өтө албай калчу элек, суу алып кетчү. Эң негизги жашыбыздагы иним экөөбүздүн максатыбыздын бирден бири мына бүгүн ишке ашып отурат. Бул биздин көпүрө. Бул көпүрө 90% аткарылып калды. Бул жака арматура, анан краскасы, бул жака стяжкасы калды. Ушуларды гана кылсак бүтөт, анан ачылышын кылабыз буюрса. Бирок азыр ишке берилди. Бул жак шагалдар бир аз трамбовка болуш үчүн биз атайын ачып койдук. Мына ушул жакта өткөн, ушул жерде сууга түшүп, ушул жерде күндүз күн өткөрүп, ушул жерден кууп кетчү ата-энебиз. Тартип бар бизде, ички тартиптер бар да. Мисалы, сабактан кеч калса, ушу топтун айынан биз айтабыз, анда топко келбейсиң, чыгасың дейбиз. Үйдөгү жумуштар калып кетпеш керек, мал жоголбош керек. Түнү 12-1лерде көчөдө жүрбөш керек. Биздин тартип ушундай. Эгер түнү көчөдөн көрүп калсам мен, ал балдар мындай автоматтык түрдө командадан четтетилет. Эгер ушу топко келип малы жоголсо, кою жоголсо же ата-энеси издеп сурабай чыгып кетсе, ушундай нараазычылыктар болсо, мага келген болсо, ал бала дагы автоматтык түрдө командадан чыгарылат. Ал канчалык футболду жакшы көрсө да, мыкты ойносо да, биз чыгарышка аргасызбыз. Себеби аларды көргөн башка балдар да бар да. Балдар 10дон 20га чейин да, кээде балдар чыгып, азыр иш башталганына байланыштуу көбү башка жака кетип иштеп, каникулда ушинтип азайып калды. Аз бир аз 15-тей, 17, 18-дей бала бар да. Башта 5-6 эле бала келип аткан. Кийин 20га жетти, 23-кө жетти. Азыр
азыр бир 17-18 бала азыр тарбия алат. Анан акчасы бул ошол иним Россияда иштейт, иним каржылап турат өзүнүн мындай чын көңүлдөн эле балдардын келечеги үчүн. Ушу балдар жакшы өссө, биздин айылдан дагы саналуу эмес, мындай бир топ команда болсо жакшы балдар деген. Биз буларга жакшы иштерди кылсак, булар дагы келечекте ушу көбөйүшүп, көбүрөөк иш кылса деген максатта. Ошо иним төлөп турат. Мисалы, айына 4000ден 8000, 9000ге чейин кетет газонго. Газонго бир 5000, 6000, эң алды 6800 сом төлөдүк. 9000, 10000ге чейин кетип калат кээ бир учурда. Себеби башка айылга оюнга барып калабыз да, ал жака транспорт чыгымы болот. Өзүбүздүн унаага чыксак анда бензин болот, балдар кичине суу ичишет же тияка барганда дагы газонго акча төлөп калабыз да. Ошентип отуруп айына бир эң эле болбоду дегенде 7000 чыгым болот балдардын өзүнө. Формалардын дагы иним акча салган, ошонун акчасын алып, менин идеям болот, анан иним ошентип колдоп турат аяктан. Бул биздин газонубуз. Балдар дагы келип калгандыр, чото үндөрү угулат. Азыр киребиз. Биздин кандай машыгууларыбыз кандай болуп жатканын буюрса өздөрүнөн көрөсүңөр. Келечектен максаттарым топ ойноп, алдыга умтулуп ойлорум ушул. Кандай? Топ менен ойноп, башка өлкө ошо кыялыкка айтмакчы. Башка жактарга барып, ошо ойносо топ ошо менин да келечегим. Атым Элмирбек, 15 жаштамын. Мен футболдо милдетим чабуулчу. Күчтүү чабуулчусуңбу? Ооба. Команда түптөлгөндө эле мен кошулгам. Ошого азыр ушундан бери ойноп келем. Негизи кызыгуум качандан пайда болуп калды? Кызыгуум ушу 10 жашымдан пайда болду. Бул Алязия команда түптөлгөнгө чейин каякта ойнойт элең Элмирбек? Алязия түптөлгөнгө чейин ойнобойт болчумун, ошо адыр-падырларда ойнойт элем. Алдыда максаттар кандай эле? Алдыда максаттар бар, жакшы. Ошо Кыргызстанга таанымал командадан болуп чыксак деп ойбуз. Менин атым Сагамбек. Бул командага кошулганыма 4 ай болду. Мурун унчалык ойночу эмесмин. Азыр оюнум жакшы. Баарына шүгүр. Мурда команда жок болчу. Командага түзүлгөнүнө ыраазымын. Бизде анда ал кезде мындай газон, мындай жашыл майдан, мындай условиясы менен андай жок болчу мектепте. Ошо анда дагы мал койлор болуп, стадиондор тиги поля ыңгайсыз болчу да ойногон. Тикенек өскөн. Ошол жерде ойночук. Ойносок ойноп, ойнобосок ойнобойт болчук айылда. Таштарды коюп алып топ ойночук да. Волейбол, футболду деле. Ошол мага окшогон жаштардын үдөсү өлбөсүн, ушундай алдыга койгон максаты сынып калбасын, ойлору ушундай суздабасын деген максатта. Мен негизги тилектеримдин бири болчу бул катарлаш эле. Ошол себептен эле мен ушу балдарга көңүл буруум башталды да. Футбол дебестен башка нерселер боюнча да маектешебиз биз, сүйлөшөбүз, айтабыз, мындай акыл алмашабыз, башка балдарды алып келем, жакшы балдарды алып келем, кошом. Алар өзүнүн кеп кеңешин берет. Айылда үлгүлүү балдар бар бизде. Аларды алып келем, алар айтып дешет, башка кылышат. Кээ бир киши айтышат, тиги Салмырбектин ушунча акчасын коротуп, силер жөн эле жүрөсүңөр деп. Менде максат эми кеп маселе акчада эмес, ушулардын тарбиясында, ушулардын келечегинде маселе. Ушулар жакшы болуп, чоңойсуп менин корогон убактым, башка нерсем, акчабыз деле мындай эч нерсе эмес. Эң башкысы ушу балдар жакшы болуп тарбия алса,
жакшы балдардан болуп чыкса, булар дагы өзлөрүнүн инилерин ушинтип колдосо, анан ошентип отуруп, айылдагы 5 активист 10 болсо, 10 активистибиз 20 болсо, биздин айыл мына ошентип алдыга жылмакта. Азыр биздин айылда мындай активист балдар аз да, аз өкүндүрөт. Алдыда балдардын дагы санын көбөйтөйүн деген пландар барбы? Деги эле алдыңкы пландарыңыз кандай? Сөзсүз, бул биздин Кызыл Октябрь менен чектелбейт. Кудайым буйруса, кеңеш айыл өкмөтү боюнча ушул команданы түзгөнү турабыз буйруса. Андан кийин райондук деңгээлде түзүп туруп, анан Кудайым буйруса өзүбүз ушу Базар Коргон шаарынын атынан биз мамлекеттик оюндарга катышканы и балдарды жабык оюндарга өткөргөнү, чоң поляларга өткөргөнү сөзсүз аракет кылабыз, областтарга алып чыгабыз. Сөзсүз биз чектелбейбиз. Бул башталышы жаман эмес, жакшы. Биз бул балдардын талантына карап, жөндөмүнө карап, барган жагына чейин биз жардам берип барган даярбыз буйруса.